12 кылымга таандык болгон Асаф ибн Бурхия күмбөзү учурда оңдоп түзөөгө муктаж. Анткени дубалдын түбүнө орнотулган жыгачтын эскилиги жетип чирип турат. Эгерде убагында реставрация болбосо урап түшүшү толугу менен мүмкүн. Күмбөз акыркы жолу 1980-жылдары оңдоодон өткөн. Андан бери айнектеринен жамгыр жаганда суу өтүп, дубалдары акырындык менен көчө баштаган. Сулайман тоодо жалпы 400-гө жакын петроглифтер бар. Убакыт өткөн сайын сүрөттөр билинбей жоголуп барууда. Ошондой эле караханиттер дооруна таандык болгон мончонун да кирпичтери талкаланып баратат. Ачык асман алдындагы орто кылымдарга таандык болгон мончого көңүл бурулбаса, жоготуп алуу коркунучу күч. Азыркы учурда ошол ачык асман алдында турат. Бул ошол жылдан жылга ошол кыштары талкаланып, ошо жоголуу коркунучунда турат да. Ушу 4 мезгил даана байкалат. Мисалы ысык болот, суук болот кыштын күнү. Ошондо багы кыштары ошол себептен дагы ошо талкаланат да. Азыркы тапта Сулайман тоонун жетекчилиги карт тарыхтын күбөсү болгон эстеликтерди реставрациялоого каражат бөлдүрүү үчүн тиешелүү кызматтарга кат жолдошкон. Эгер ал канааттандырылса, оңдоого муктаж болгондору адистер тарабынан текшерилип, ЮНЕСКОнун талабына ылайык жаңыртылат. Алардын бардыгы реставрация иштери жылына болуп туруш керек. Себеби алар тарыхый эстелик болгондуктан жылына ар бир жерден кыш, жаз, күз мезгилдери болот. Эмнеге муктаж да оңдоп түзөөгө. Бирок биздеги финансылык тартынчылыкка байланыштуу мына акыркы жылдары мындай иштер токтоп калган да. Бүгүнкү күндө биз ушулардын өтө багандай жогото албаштыгыбыз үчүн катуу аракеттерибизди баштадык. Сулайман тоо музей комплексинин коруу аймагы 134 гектарды түзөт. Аймакта эң чоң эстеликтерден экөө бар. Алар Оштун 3000 жылдыгын далилдеген Ош кыштакчасы жана орто кылымдагы мончо. Булардан сырткары таш бетинде жазылган петроглифтерде тарых үчүн өзүнүн орду бар. Ал эми археологиялык эстеликтерден Бабурдун үжүрөсү, Асаф ибн Бурхия күмбөзү жана эл эң көп келген алты үңкүр. Гүлзар эженикинчи. Белгилей кетсек, былтыркы жылы Сулайман тоого келгендердин саны 120.563 түзсө, 2017 жылдын 6 айында 68.204 адам болгон. Алардын ичинен туристтер 2016 жылы 5000ге жетсе, быйылкы жылдын 6 айында 2600дөн ашкан. Асель Бусурманкул кызы, Арген Калбек уулу, Азам Бузриков, Ынтымак.